Үйдө качандыр бир очор бачар жашоо өкүм сүрүп, балдардын күлкүсү жаңырып турган. Үйдүн негизги куту болгон келини Мадина өткөн жылы 5 жаштагы кызы менен 6 жаштагы уулун алып Сирияга кетип калган. Ошондон бери бешик бала бөлүнбөй бош, керебеттер киши жатпай ээн калды. Акыркы убактарда радикал агымдардын азгырыгына арбалып, Сириядагы согушка аттанган эркектердин артынан аялдардын да агылуусу көйүп жатканы коомчулукта чоң көйгөйгө айланууда. Ошол эле учурда уул кызы күйөөсү Сирияга кетип калып, жүрөгү канап, азап тартып жүргөн аялдар андан көп. Ayollarga nima bor, yosh bolalar. Сирияда согуш жүрүп жатканда карабай, кыз келиндердин азгырылуусуна туугандары да себеп болгондор бар. Бул аялдын 30га чыгып калган келини күйөөсүнө да, кайын журтуна да эч сөз айтпай, эки баласын алып Сирияга кетип калган. Орусча кызыды мест эстирейди, ачык үйрәди, чач кыркылган эди. İşanasını. Çıktı da o şöyle gitti, yanına çaldı beni Siriyadan. Ayollarga nima bor, yosh bolalar. Men keyin kelmayapti. Shirin farzandlarimdan sizlar. Yozib turib o'g'limni telefoniga. Dadasi meni kechiring, men so'ramasdan ketib qoldim. Men agar so'raganimda javob bermasa deylar. Meni kechirib qo'ying. Men ukamni aldidaman debdi. Mahira айымдын айтуусунда келининин бир тууган иниси үй бүлөсүн алып, мурдараак Сирияга кеткен экен. Келининин кетүүсүнө да алар себеп болду дейт. Ukasi aşağıda ekan. Ukasi Siriya degan yerda ekan. Ungacha enasi ham aytmabdi. Shu bo'yicha yo'q mana. Turdim mana 3 oy bo'lyapti, kelmayapti. Bu hukumat bormikin? Borib ashallarga ketgan odamlarni erkeklari o'lib ketsin. Bo'pti. Urushadimi, o'lishadimi qolaversin. Ayollarga nima bor, yosh bolalar. O'simchali yosh bolalarga uyar yaxshi yermi? O'ylaychi. Urush bo'layotgan bo'lsa, so'kish bo'layotgan bo'lsa, meni bolalarimni birov otib qo'yadi, birov chopib qo'yadimi? Edali ukasiz kasobat o'lsa, birov ovoladimi kelinimni? Kelinimni olsa, olib o'lsin, hali mushtay qizim nima bo'ladi? Kichkina bo'lsa deb siqilib kunda yilg'ayman. O'zim yakka o'tiraman, mana shunda yilg'ayman Allohdan so'rab. Эл аралык дин таануучулардын айтуусунда 2014-жылы Сириядагы согушчандар өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган соң, саясатын өзгөртүп, толук кандуу мамлекет куроого киришти. Буга улай дүйнөнүн бардык булуң бурчунан Сирияга кыз келиндер агыла баштады. Согуш айрым адамдар үчүн жамандык, жоготуу, ый болсо, кээ бир пенделер үчүн тескерисинче пайда табуунун чоң бир жолу. Бул жерде согушуп жаткан тараптарга курал-жарак сатып гана эмес, түрдүү жолдор менен дүйнөнүн булуң бурчунан адамдарды азгырып, алдап, согушчандарга сатып байуунун да бир жолу. Күч түзүмдөрүнөн алынган маалыматтар боюнча, Сирия кылтагына илинген кыргызстандык жарандардын көпчүлүгү адам саткан ортомчу шылуундардын курмандыктары болушууда. Жакшы төлөнүүчү жумуштарды издеп жүргөн учурда ошондой азгыруучу топтордун колуна түшүп калган кездер көп учурап жатат. Баягы материалдык кызыкчылыктан улам барып калгандыгын, ал жакта көп төлөнө турган жумуштар бар деп алдоо жолу менен барып, бирок тилекке каршы башка иштерге кабылып калгандыгын айтышат да. Акыркы маалыматтар боюнча Сирияга азгырылган кыргызстандыктардын саны 200дөн ашты. Алардын ичинде кичинекей наристелерден тартып, өспүрүм балдар, жаш кыздар, апалар бар. Жаңы жылдын алдында Кара суунун Нариман айылынын тургуну келинчегин 7 айга толуу элек наристеси менен кошо алып, Түркия аркылуу Сирияга кеткени аныкталган. Эксперттердин айтуусунда диний радикализмге аялдардын берилүүсү алда канча кооптуу. Биринчиден бул аял эне, бул эне тарбиялаган келечек муун кандай жолго барат? Ошол жакты көрүп келип, ошол жакта туура эмес идеологияга сугарылган эне кандай баланы тарбиялайт деген бир бизде тынчсыздануу пайда болот да. Çıktı da o şöyle gitti, yanına çaldı beni Siriyadan. Биздин кийинки каарманыбыздын аты Чолпон. Башка каармандарыбыздан айырмаланып, аны күйөөсү 2 кичинекей наристеси менен таштап, Сирияга кетип калган. Кийинчерээк келинчегин да азгыра баштаган. Оротасын бир дарыларымды алып, анан продуктун аябай толтуруп келип берди.
Анан балама могу оюнчуктарды алып бер деп акча таштады. Анан дагы толтуруп оюнчук алып келип берди балама. Ушуну эчтекеден кем кылбайм. Анан мен сурадым да, сен бир жака кеткен атасың. Баламды кечке өпүп, мен мону эле сагынам да, деп эле өбүп эле атып, шүйдүн келгичи. Андан кийин чалды мен Сириядан. Чолпондун айтуусунда күйөөсү туура эмес диний агымга киргенден кийин таанылгыс болуп өзгөргөн. Майда аябай өзгөрүп кетти. Май ушу жакын кетерин азыр 2014 майда. Кыйнай баштады да, сен намаз окубасаң, сен деген немеден чучкодон айырмаң жок болуп калат. Балдарың да ошондой болуп калат. Сен мага берген тамагың да арам болуп калат. Ушундай сөздөрдү аябай айтып жолуксабын деп. Макул, мен хиджаб кие албайм, мындай жолуксабын деп. Анан ошентип жүрүп эле мен барып Казакстанга иштеп келем деп эле ошентип кетти да, анан кийин келбей койду ошондон ары. Семейный жашаган жакшы, биякта балдарга садик бар, школ бар, сен иштейсиң, медиктер бияка жетишпейт деп ушинтип аябай айтты. Сүрөттөрүм аябай жакшы жерлерден түшүп сүрөттөрүн жиберчи. Анан мен барбайм болду, күтпөй эле кой деп айткандан кийин уже автомат көтөрүп ушундай жаман жерлерден түшкөн сүрөттөрүн эжекелерине жибере баштады. Чолпон барбай койгон соң күйөөсү ал жакта үйлөнүп алганын айтып, такыр байланышка чыкпай коет. Ошондон кийин бат эле Чолпонду жашап жаткан үйүнөн балдары менен кошуп, кайын журту кууп чыгышат. Мен Бакыттын үйлөнүп алганын билесиңби деп эле баштады. Анан мен ооба билем деп эле айтсам эле, анан эмне жүрөсүң бул үйдө? Сен ушу Бакыт жакта үйлөнүп алып, өзүң жашоосун кылып атса, сен деген биз эмне кылып алабыз? Бакытка кереги жок, баланы бизге да кереги жок. Баксын өзү деп кыйкырынып чыгып кетти. Мына эшик деп койчу, мага көрсөтчү. Үйдү мен оформление кылгам. Сага эчтеке жок, эчтеке тийбейт сага. Кыйкырып түшүп мен ошентип мен үйдөн чыгарып коюп мен кетип калдым. Ошентип азыр Чолпон 2 кичинекей баласы менен төркүнүндө баш калкалоого аргасыз болууда. Анын айтуусунда күйөөсү акыркы жолу согушка кетип жатам деген боюнча кабар берген эмес. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан Сирияга азгырылып кеткен кыз келиндердин саны 30дан ашты. Буга чейин Кыргызстандын күч кызматтары Сирияга кетип калган 5 аялды үйүнө кайтарышкан. Ал эми учурунда түрдүү себептер менен жылуу коломтосун кан күйгөн согушка алмаштырып, кетип калып, кайра кайтып келе албай, кандай күн көрүп жатканы белгисиз болгон аялдардын так саны канча экени белгисиз. Сириядагы жана Ирактагы согушчандар жаш балдарды жанкештилерге жана кулдарга айландырууда. Алар майып балдарды жанкешти жана бомбалоо мезгилинде өздөрүнө тирүүлөй калкан катары пайдаланып жатышат. Согушчандар 12 жашка толо элек балдарды мажбурлоо жолу менен аскердик даярдыктан өткөрүп, жардыргыч заттарды жасоого, күзөткө турууга жана башка жашы жете элек балдарды уурдоого мажбурлашат. Бириккен Улуттар уюмунун балдарды коргоо комитетинин 2015-жылдын 4-февралда жасаган баяндамасынан. Уважаемые члены Совета обороны, уважаемые участники сегодняшнего заседания, прошло полгода, как мы собирались здесь по этому вопросу, рассматривали религиозную ситуацию в стране. Однако ситуация в религиозной сфере стремительно изменилась за эти месяцы во всем мире. Последние события на Ближнем Востоке, создание так называемого исламского государства, действия экстремистов, несовместимые с элементарными нормами человечности, заставляют нас еще раз пересмотреть подходы, требуют кардинального пересмотра принципов и методов государственно-конфессионального взаимодействия. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде диний уюмдардын жана бирикмелердин ишин мамлекеттик жөнгө салуунун негизги багыттарынын жана принциптерин аныктаган 2014-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы иштелип чыкты. Бул иш-чаранын негизги максаты жарандардын жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, конвенциялар ортосундагы ынтымакты жана диний сабырдуулукту бекемдөө. Көрүп атасыздар. Сирияга кетип атат жаш балдарыбыз. Диний экстремизм. Ушундай бир тез көрүнүштөр көп болуп атат, мына ошолордун баардыгын
Сиздер эл ушул жерде жашаган жергиликтүү тургундар өзүңүздөр дагы милиция менен чогуу таалим тарбияга алсак болот эле. Мына кече Карабандан бир аксакалыбыз айтты, ушул бизден айылдан ушул 2 бала Сирияга кеткен, 2 бала кайра келели деп атат. Кандай кепилдик кыласыз? Бир жардам бериңиз, ушул кайра келебиз деп атат. Өкүнүп атышат деп атат. Бул аябай жакшы нерсе. Мен айттым келсин. Мен өзүм тосуп алайын дагы. Мен кепилдик берейин. Ошондо 2 балабыз келсе дагы калгандары да келет го деп ойлоп атам да. Ар кандай күчтөргө берилбесек, арзыган акчага аз болбосо. Аялдын орду аябай жогору да. Үй бүлөдө балдардын тарбиясы аялдар аркылуу жүрүп атат. Эгер аялдарыбыз радикалдашып, исламды туура эмес түшүнүп, балдарга түшүндүрүп кетсе, бул акыбети оор болот экен. Эркектер тарбияда аялдарчалык таасир бере албайбыз. Эң ошондуктан мен айтар элем, аялдарга дагы исламды туура үйрөтүү шарттарын эске алып, урматтуу имамдар, мечиттерде ушуну колго алышыбыз керек. Антпесек, аялдарыбыз аркылуу дагы көп нерселер тескери көрүнүштөр болуп кетип атат да. Диний радикализмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча диний жана коомдук институттардын ишин адам укуктарын жана дин тутуу эркиндигинин принциптеринин негизинде натыйжалуу мамлекеттик жөнгө салуу аркылуу мамлекеттин дин аралашпаган мүнөзүнө негизделген мамлекеттик конвенциялык кызматташтыгынын оптималдуу моделин түзүү болуп саналат. Бул иш-чаралардын кабыл алынышына бир нече жагдайлар себеп болду. Акыркы кездерде Сирия жана башка мамлекеттерге согуштук аракеттерге Кыргызстандын жарандардын тартылып жатышы, алардын катарында бүгүнкү күнү Ош облусунун аймагында 96 жаран Сирия мамлекетине кеткендиги аныкталды. Азгырылып жаткан жарандарды тактоо жана алдын алуу максатында коомчулук менен биргеликте талкууга алынды. 2014-жылдын 12 ай ичинде Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 158 кылмыш аныкталган. Анын ичинен диний экстремизм багыты боюнча 31, куралдуу кагылышка же согуш аракеттерине катышуу боюнча 34 факт аныкталып, 5 кылмыш иши козголгон. Сирияга кеткен, Россияга кеткен маалыматтар боюнча паспорт режими текшерип атабыз. Жаш өспүрүмдөр Россияга кеттиндер, ошондон ары Турцияга, Сирия мамлекетине кетти. Мыйзамсыз миграцияны уюштуруу фактысы боюнча 7 кылмыш аныкталган. Мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү фактысы боюнча 42 кылмыш аныкталып, кылмыш иши козголгон. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу, аларга карата зордук зомбулукту болтурбоо максатында иштер жандандырылып, Ички иштер министрлиги тарабынан жаш өспүрүмдөр менен иштешүү боюнча инспекторлордун саны көбөйтүлүп, 30дан ашуун штаттар берилди. Ар бир мектептерге иш бөлмөлөрү ачылды. Коомдук коопсуздуктун алдын алуу иш-чараларынын жүрүшүнө коомчулукту тартуу, алар менен байланышты тереңдетүү максатында коомдук коопсуздукту камсыз кылууга талапкер болушкан коомдук бирикмелер менен иштөө багытында бир топ иш-чаралары жүргүзүлгөн. Коомдук коопсуздуктун алдын алуу иш-чараларына облустун аймагында түзүлгөн 91 алдын алуу борборлору жакындан жардам көрсөтөт. Алардын жалпысы болуп 1122 адамдан турган мүчөлөр бар. Ошол эле Кабумда 93 жаштар уюмдары жана 92 аялдар кеңештери иш алып барышат. Коомчулук менен биргеликте коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана болтурбоо, ошондой эле банги затына байланышкан кылмыштар менен күрөшүү багытында тыгыз иш алынып барылды. Коомчулуктун колдоосу коопсуздуктун тиреги болуп саналат. Боюнча көрсөтүлгөн буйруктун негизинде кызмат өтөңөр зарыл. Ар бир